бизде оргазм деген сөздү айткандын өзүн унутуп айтат да, мисалычы. Жолдошум менен сүйлөшүп баштасам эле кимден уктуң, ким айтты, мен ким менен салыштырып атасың деп урушат. Аял кишини эритиш кыйыныраак эркекке карагандачы. Түрдүү кинолорду көргөнбү, видеолорду көргөнбү, же бирөө менен сүйлөшкөнбү, мындай кылбайлыбы, тигиндей кылбайлыбы деген баандай эле талаптар башталды да. Кыргызстанда мындан 30 жыл мурун үй бүлөнү пландоодо кандай көйгөйлөр бар болсо, азыр деле дээрлик абал жакшырган эмес. Эксперттер бул тема ачык козголбогондуктан улам балдардын төрөлүшүнүн санынын кыскарышы, жыныстык вирустук оорулардын жайылышы дээрлик бул маселеден улам үй бүлөдө ажырашуулар көп орун алып жаткандыктарын айтышууда. Кактус редакциясы аймактардагы үй бүлөнү пландоо, контрацепция жана үй бүлөдөгү аял менен эркектин мамилесинин абалы менен тааныш үчүн Жалал Абад облусуна келди. Жыныстык катнаш бул жөн гана бала жасоо эмес, бул өнөктөштөрдүн өз ара рахат алуу процесси. Бул үй бүлө бекемдиги жана бири-бирин сезип уга билүү, түшүнүшү. Бирок интимдик жашоо дайым эле аялдарга рахат алып келе бербейт жана бул тууралуу көп аял үн катпайт. Атын атагысы келбеген Жалал Абад облусунун тургуну бул маселени жолдошуна ачык айта албай келет. Мен 5 балам бар, 5 балам катар төрөгөнмүн. Эми эле бирөөнү төрөгөндөн кийин кайра боюмда болуп калып атты. Кайра токсикоз менен алек болуп аттым. Андан кийин төрөгөндөн кийин өзүмө келгиче дагы боюмда болуп, эмизгенден колум бошобой, барып ага жыныстык жагына көңүл деле бурбай калдым. Көңүл бурбай калып, жолдошум экөөбүз улам төрөп, улам токсикоз боло бергенге алыстап калганыбызды билдим. Акыркы балам төрөгөндөн кийин чоңоюп баштады. Чоңоюп калганда мурун эч качан ойлобойт элем ал нерсени, бизде проблема бар экенин билбейт элем, ойлонбойт элем. Кийин 5-чи балам чоңоюп баштаганда кыздардын сүйлөшкөнүн байкап калдым, досторум менен жолугуп калдым, тез бир жака катташып бир нерсе чыксак сүйлөшүп отуруп калганда ошондо байкап баштадым. Бирок жолдошум менен ал жөнүндө мен сүйлөшө албайм. Жолдошум менен сүйлөшүп баштасам эле кимден уктуң, ким айтты, мен ким менен салыштырып атасың деп урушат деп ойлойм. Бизде андай сүйлөшкөнгө жол жок, уят деп көрөбүз. Ошого жолдошум экөөбүз ошентип алыстап, оргазм деп мен айта албайм. Ачык айтканга менин оозум барбайт. Экөөбүз сүйлөшпөй туруп эле ошол проблема болуп калып кете берди. Ал 5 баланы төрөгүчө бардык эле аялдардын жыныстык катнашта алган сезимдери бирдей го деп ойлоп жүргөн. Кийин маселесин жакындарына айтып жатып, андай эмес экенин түшүнгөн. Каарман бул теманы ачык жолдошу менен сүйлөшкүсү келет, бирок азыркыга чейин күйөөсү туура эмес түшүнөт деп коркот. Анын күйөөсү дагы бул маселени козгобойт, себеби ал аялынын ою менен эсептешпейт. Менин оюмча ошол бардык эле адамдар ушинтип жашайт деп ойлочумун. Эми азыр мурун айтат элем, баасы кайрылайлы, барайлы, меники мындай болуп атат деп айтсам унабайт эле. Жада калса врачка, урологко барып кел дегенге дагы унабайт эле. Витамин ичкенге дагы унабаса, анан айта албайт болчумун. Азыр эми ойлонуп баштадым, билип баштадым. Ошол нерсеге жетишким келет, баргым келет. Бирок баягы кимден сурашты билбейм. Төшөк маселесинен улам 2 жолго түшүп ажырашып кеткен үй бүлөлөр дагы аз эмес. Кезектеги Жалал Абад облусунун тургуну аялынын оюн убагында укпай, маселени убагында чече албай калганына өкүнөт. Түрдүү кинолорду көргөнбү, видеолорду көргөнбү, же бирөө менен сүйлөшкөнбү, мындай кылбайлыбы, тигиндей кылбайлыбы деген баандай эле талаптар башталды да. Жаш үй бүлө болсок, анан билес үйдө ата энебизден чогуу турабыз дегендейчи. Эми бирөө укса уят деп түшүнбөдүм да. Ал мени түшүнбөдү. Баягы
оюндар дейби, ошондой дейт анан деген. Бизге андай туура келбейт деп түшүндүрсөм. Үй бүлөдө ушундай болот экен да деп ошон экен мен аны сүйлөшүп жүргөндө билген эмесмин аны ошондой андайчы. Анан ошо эми адамга окшоп эле мындай жашап турмушубузду улантып эле кылсак болбойбу десек, эми азыр айтканда да уяласың да эми бир кээде мындай деген Кама-сутра дегенде мындай дегендерди айтып калганда анан сен каяктан буларды угуп жүрөсүң? Тияк бияк десем эми азыр интернет бар да аяктан көрөсүң да эми бизге туура келбейт андай нерсе көрүп андай кылганчы. Эми бизде буга чейин деле мына бизде төрөлдүк, ауылда төрөлгөн балдар төрөлүп келе атпайбы, андай нерселер жок элечи, интернетте жок эле. Ошону түшүндүрсөм, мындай гармония тигинде мындай дегендерди айтып ошол эми перзенти болдук. Болгондон кийин деле жакшы эле жашап жүргөнбүз. Анан мындай байкала баштадым мен жаман көрүп, мындай кылып аткандарычы. Ошондо эмне болуп атасың деп бирөөнү таап алган окшойт деген ой келип да. Анан же мен сага эмне жарабай калдымбы, тияк бияк десем, жакшы эле деп коет баары. Мен ошо күмөн болду да, бирөө мен сүйлөшүп жүрөт окшойт депчи. Ал эркек үй бүлөнү багып, камсыздап, балдар төрөлүп жатса, маселе жок деп эсептечү. Мен эми ойлогон эмесмин ошол именно төшөктүн маселесинен ушундай болуп атат деген маанидечи. Эми баягы мен каалаганда болот. Эми баягы эркектер түшүнөсүң го өзүң. Эми аял деген мен обеспечить этип атса, мага тамак аш тияк бияк дегендей. Анан ошо болбогондо төшөк маселесинен ызы-чуу чыгаруу башталды да. Бул маселе менен иштеше турчу адистер аймактарда эле эмес, жалпы республикада дээрлик жок. Мындан улам төшөк маселесинин маанилүүлүгүн жана аялдардын көйгөйүн түшүнгөн ыктыярчылар өзүлөрү атайын окуулардан өтүп, аймактардагы айымдарга жардам берүүгө аракет кылып келишет. Алардын бири Чолпон айым. 5-6 баланы төрөп аткан аял, өзү катар төрөгөн аял эсинен деле чыгып калат. Аны эмне үчүн кылып атат, өзү барбы жокпу, жашоо бардыгыныкы эле ушундай, меники деле ушундай өтө берет. Бардыгы эле ушундай. Бири-бирибиз менен сүйлөшүүдөн уялабыз да. Себеби мен болсо жолдошум ошол жагын начар деп айтып койсом, ал айылдын бардыгына таркайт да. Анан келет баягы, баягыныкы мындай экен. Болду, баягы эркек өзүнүн намысын жоготуп баштайт. Ошол үчүн мен дайым айтам аялдарга, кыздарга, сүйүү эрте менен башталат. Аял менен эркектин сүйүүсү эрте менен башталат. Мойнуңан өп, же кичине кучактап, же эшиктен чыгып кетип атып, даярданып тур деп коюш эле уже кечинде сүрөт жөнөтүп же СМСтерди жазгандан башталат. Аял кишини эртиш кыйыныраак эркекке карагандачы. Аял киши даярданыш керек, жакшынакай кийимин кийиш керек, жакшынакай нерсесин чыгарыш керек, караш керек, көрүш керек. Жөнчүлүктөн баягы биз кооздоп, бир нерселерди алып келип, гүлдөрдү даярдаган жөн эмес да. Ошол нерсе эмоциядан келип баштайт да. Менин оюмча ошол эмоция көп нерсеге тоскоол болот да. Тоскоол болот. Эмоцияны билдире албаганыңда, көрсөтө албаганыңда, эркектен коркконуңан, уялганыңан, айта албаганыңан, биз чоңойтуп атканда бардыгы эле айтпа, дебе, көрсөтпө. Жада калса биз прокладканы бекитебиз го. Прокладканы биздин ич кийимибизди көрүп калбасын, жайылып турганын билип калбасын, аны көрсөтпөйүн, буну көрсөтпөйүн. Эркек как будто билбейт да ошол нерсе бар жөнүндөчү. Апасынан төрөлүп аткан эркек билет да каяктан чыгып атканын, эмне болуп атканын билиш дагы керек да. Качан аял кишинин ПМС деген нерсеси бар, башка нерсеси бар, билип туруш керек деп ойлойм. Каарман ага түрдүү төшөк көйгөйү менен айымдар кайрылаарын айтты. Мисалы, бир аял бар, таанышым. Ал 15 жылдан бери жашайт жолдошу менен. Анан качан сурабасак,
эми наверное ошол оргазм болсо керек да дейт. Эми мындай бир нерсе билем, бир нерсе сезем, ошол оргазм болсо керек депчи. Но его нельзя упустить. Билбей калыш мүмкүн эмес да. Ал нерсе болгондо сен билесиң, сен башкача аял болуп ачыласың. Эртеси тургандан кийин баягы оюң башка, денең башка болуп калат да. Ошого дагы эле постоянно айтып турабыз да. Мындай кыл, андай кыл, может мынтесиң, антесиң деп жардам бергенге. Но бирок айткан сайын ошол качат, даже билбейт, ал нерсе бар экенин билбейт. Мына вроде все нормально, мага жагып атат, мени өп атат, кучактап атат. Ушул экен да дейт. Көпчүлүгү уялгандан эмес, билбегенден деп ойлойм. Бизде развитие жок да ушул тарапкачы. Мектептерде ата энебиз да айтып бербейт да. Мен мисалы кичинемде мага эч ким айтып бербейт эле. Мне пришлось өзүм менен өзүм бир нерсени окуп жетишкенге туура келген. Жолдошум менен улам сүйлөшүп атып, айтып атып, көрсөтүп атып, мага мындай жагат, сага кандай жагат деп атгандан кийин ошол нерсеге келдим да. Хотя эгер биз ушул кыздарыбызды, балдарыбызды үйрөткөнүбүздө туура нерсе. Предохранение, кандай кылса бала бүтүп калат, кандай кылса мындай точкалары бар депчи. Хотя бы мына эрге берип аткан маалда кызыңа же балаңа түшүндүрүп айтып коюш керек да. Ушул себептен улам Чолпон айым бий студиясын ачкан. Ал жерден айымдар өзүлөрүнүн денесин билип үйрөнүп, жолдошу менен болгон жыныстык маселесин чечүүгө аракет кылып жатышат дейт ал. Биринчи келген аялдар өзүн өзү көзгөгө карай албайт. Биринчи келген аял бул мен үчүн болбосо керек. Анан мен жолдошума айтпай келем дешет. Мен йогага келдим дешет. Мен фитнеске кеттим дешет. Келип анан өзүм катуу кармайынбы дейт да. Катуу кармаңыз дейм. Катуу везде бардык жериңизди катуу кармаңыз. Сиз өзүңүздү өзүңүз катуу кармап көрбөсөңүз, сиз билбейсиз да канчалык катуу деңгээл сизге жагат экенинчи. Ошого кармап көрүш керек өзүн. Чачын сылап көрүш керек, кулагын кармап көрүш керек. Бардык жеринде точкалар бар. Ошол үчүн келишет, келгенден кийин 1-2 катышып көрөт дагы 10-чу жолу келгенде башкача аял келет. Уже аял кыз. Сразу ачылат. Башкача кийим кийип баштайт, осанкасы түздөлөт, уверенность пайда болот. Анан мен күйөөмө айттым дейт. Мен жолдошума айттым, жолдошум мейли бара бер деди, акчасын да берет экен. Вот жарым жылдыкын алып келдим дешет да. Уже все. Когда муж видит, что жена раскрывается, баягыны көргөндө алда сүйүнөт да. Кимге керек бар, зажатая мышка, аял эч кимге кереги жок да. Көчөдө жүргөндө эми өздөрү билишет. Но спальнянын эшиги жабылат. Жабылгандан кийин жөнөкөй уялган кыз эч кимге кереги жок. Ал жакта сен башкачасың. Это весь твой мир. Жалал Абад облусунда мындай көйгөйлөр абдан көп кездешет. Аталган облустун репродукция борбору дал ушундай көйгөйлөр менен иш алып барат. Анын жетекчиси Гүлзат Нурумбетова айымдар төшөк маселесиндеги көйгөйдү айткандын өзүнөн уялышат дейт. Оргазм бул бизде оргазм деген сөздү айткандын өзүнүн мотивация айтат да. Мисалычы, же болсо половой дегенден коркобуз да. А половой деген бул пол деген секс деген бул жыныс дегенди билдирет. Эркек, аял жыныс дегенди. Секс деген бул сөзсүз түрдө төшөктө болмок эле эмес, бул ошол пол деген жыныс дегендин англисчесинен келген сөз. Жыныстык көйгөйлөр өтө чоң. Мисалы бизге кайрылган аялдардын почти 60% десек, 60% кээ-биркилери шылбырап айтат, кээ-биркилери ушу бир көйгөй маселеси бар, айта албай туруп, кээ-биркилери ачык эле айтат, бирок в среднем алганда бизге кайрылгандардын 60%-ында ошол көйгөй бар да. Сурап келсең канаттанбаган, сурап келсең өмүрүндө оргазм билбеген, сурап келсең ушу настроениясы жок, мындай баягы эми азыр биз сексопатолог бизде вообще Жалбатта жок. Жалбат, Ошто, Түштүк өрөөнүндө вообще сексопатолог жок. Кыргызстанга өзү саналуу бир 2 сексопатолог болсо керек. Ал да Бишкекте.
Анан бул деген бизге закрытая тема да. Мисалы башка мамлекеттерде, допустим, ошол эле, допустим, Европанын азыркы көпчүлүк депутаттарга, көпчүлүк мисалы оронгон азыр мына айымдарга, эркектерге мен азыр Европа менен салыштырсам жакпашы мүмкүн, бирок Европада адамдардын укугун ушунчалык жакшы коргойт, что, например, Европада сексопатологко страховой, ошол медициналык сөзсүз түрдөгү немеге текшерилүүгө киргизилген. Жылына 3 жолу ошо страховканын негизинде барып сексопатологко барса болот да. А бизде жылына эмес, бизде өмүрүндө 1 жолу бара албайт да. Көйгөй маселеси эркектерде эгерде ошол сексуалдык канааттануусу жок болсо, налево ходят да, мындай айтканда, башка айымдар, башкаларга барат. А аялдардын көпчүлүгү ошо ыйлап эле өз көйгөйү өзүндө болот да. Бул өтө чоң маселе. Бул деген ошол оргазм эгерде алган жакшы үй-бүлө, бири-бирин түшүнгөн, бири-бирине жакшы жылуу мамиле кылып түшүнгөн үй-бүлө болсо, бул үй-бүлө бекем болот. Бул үй-бүлөдө балдары жакшынакай багылат. Бул үй-бүлөдө бири-бирин түшүнүү өтө жакшы болот да. Мисалы оргазм бул эмне берет? Оргазм аял үчүн, мисалы, оргазм болгондо бул бүт жалпы ошол баягы канааттануунун эң бийик пигинде бүт жыныс органдары сокращение болот да, жыйрылат. Ошол жыйрылган маалда жатынга только керектүү, күчтүү, жакшы гана сперматозоиддер кире алат да. Бул дагы өзүнчө природный отбор болуп атат. Экинчи жагынан оргазм аял үчүн ошол өзү тапкан ошол партнеру жакшы канааттандырган үчүн бул экөөнүн бири-бирине болгон байланышы күчөнөт. Анан бизде эми биздин медицина, биздин врач дарыгерлер кандай кылып жардам беребиз? Бизде сексопатолог жок, сексопатологический эч кимибизде образование жок. Гүлзат Нурумбетова тиешелүү билим жок деп отура бербей, дарыгер-гинекологдор айымдардан көйгөйүн сурап, түшүндүрүү менен болсо да маселени чечүүгө аралашышы керек деп эсептейт. Мындан улам репродукция борборуна келген айымдар менен дарыгерлер диалогко тартуу аракети менен жардам берип жатканын айтты. Көп үй-бүлөлөрдө шарты жок. 2 комната үйдө, же 3 комната үйдө, же болбосо кайнатасы менен кошо жашайт, же туугандар кыргыздар билесиз го, канча пут кирсе ошончо кут кирет деп, куттун бардыгы үйүндө, шарты жок болушу мүмкүн. Жаш кезинде баягындай жакшынакай бири-бирин түшүнүп, жакшынакай төшөктө мамиле бат түзөрдө ошол шарты жок болушу мүмкүн. Экинчи жагынан мисалы ошол үй-бүлөнү пландаштыруунун ыкмаларын билбей боюм болуп калат деп, ошол дагы стресске алып келиши мүмкүн. Гүлзат айым айтып жаткан стресс чындыгында эле аял эркек мамилесине кедергисин тийгизүүдө. Репродуктивдүү ден соолук боюнча Бейөкмөт уюмдар альянсынын жетекчиси Галина Чиркина кыргыз коомчулугу төшөк мамилесин жашоо образы катары эмес, уят керек болсо балдарды жасоону жаза катары кабылдашаарын айтты. Мы как будто бы об этом не говорим. Секс у нас есть, но мы об этом не говорим, потому что это что-то не очень чистое, что-то такое преступное. И тогда получается, что если у нас нет диалога, потому что о еде мы говорим, например, что мы любим, что нам назначил доктор, да, например, если у нас есть какие-то заболевания, что требуется, или какие у нас есть предпочтения, желания, и как мы свой стол делаем богаче витаминами и так далее. С сексом та же самая песня, да? То есть мы должны обсуждать, партнеры друг с другом должны обсуждать эти вопросы и договариваться, что нам нравится, как бы мы хотели это делать, почему мы хотим именно так. Потому что иногда у каждого своя физиология, да, свое строение, и может быть некоторым партнерам удобнее одна поза в сексе, другим другая, но они не могут договориться. Почему? Потому что это запретная тема. И получается, что муж с женой очень редко говорят о том, что им нравится и как нравится. Чаще всего инициатором такого разговора бывает мужчина. Но опять, почему? Потому что культурально мужчине дозволено иметь секс до брака. И многие женщины молчат. И зачастую молчат всю жизнь. И для многих сексуальные отношения становятся только частью механических действий для того, чтобы зачать ребенка. Мы должны говорить о том, что с точки зрения сексологов, например, отсутствие оргазма в сексуальной жизни – это патология. Это уже необходимо вмешательство, которое позволит человеку, например, менять поведение, взгляд на что-то, менять, может быть, даже практики для того, чтобы
получать удовольствие и качественнее воспринимать себя в этом мире. Эксперт ар бир аял туура тамактануу же спорт менен машыккандан рахат алгандай эле жыныстык жашоо дагы ошондой рахат тартуулашы керек деп эсептейт. Ал үчүн талдоочу ата-эне жаштайынан балдарына түшүндүрүп, бул теманы аялдардын репродуктивдүү саламаттыгы үчүн коом туура кабыл алганды үйрөнүшү керек деп билет. Ну, выход есть. Если говорить глобально, да, ну, то есть как общество должно начать решать эту проблему, потому что ведь за вот этой проблемой, там, например, неудовольствие сексуальной жизнью, появляются и другие вещи, и даже вопрос того самого насилия, да, сексуального, как между мужчинами и женщинами, так и в отношении детей, это тоже может быть последствием тех самых вот грустных практик, которые у нас на сегодня есть. Конечно, вы знаете, из интервью в интервью я все время говорю, сексуальное образование в школе позволит нам создавать условия, когда начнут и говорить и дома, да, потому что все-таки это, ну, некая социально одобряемая норма. То есть если в системе образования есть разговор об этом, например, ну вот раньше у нас не было, например, такого урока, как религиоведение, да? Сейчас мы говорим, мы одобряем. То есть некое социальное одобрение на уровне образования есть. Давайте говорить о религиях, давайте говорить о разных религиях, о том, какую они несут, какой посыл они несут в общество и так далее. То же самое мы должны делать и с сексуальным образованием. Коомду тарбиялоо, агартуу, түшүндүрүү иштери жокко эсе. Талдоочулар төшөк маселесиндеги көйгөйү бар айымдарды эле эмес, ата-эне, баладан тартып, гинеколог дарыгерлерге чейин бул нерсе уят эмес экендигин аң сезимине жеткирбесе, үй бүлө институтуна дагы көп кетергисин тийгизерин коңгуроо кагып жатышат.